Барыңыздарга салам. Сиздер менен мен Айдаймын жана бул биздин Туята рубрикабыз. Бүгүн биз Жапаровдун кеңсеси кол койгон $1,000,000 келишимди, ошондой эле бул ишти курчап турган бардык маанилүү нюанстарды талкуулайбыз. Анда эмесе кеттик. Садыр Жапаровдун атынан Ак Ордонун дыйкандары миллиондук келишимге кол коюшту. Келишимге ылайык Канаданын компаниясы Жапаровдун АКШ жана жакынкы чыгыштын жогорку даражалуу чиновниктери менен жолугушуусун уюштурат. Бир нече суроолор бар. Ак Ордонун дыйкандары мындай акчаны кайдан алышкан? Жапаров алар менен кандайча байланышта? Эмне үчүн Садыр Жапаров тышкы компаниялардын жардамына кайрылышы керек? Чындыгында Жапаровду башка мамлекеттердин башчылары мыйзамдуу премьер-министр жана президент катары тааныбайт. Алар үчүн ал 7 жыл кызмат өтөп, наразычылык учурунда түрмөдөн качырылган. Андан кийин премьер-министр жана президент болуп, мыйзамсыз, легитимсиз жол менен демократиялык принциптерге каршы келген бийликтин узурпациялаган экс-депутаты. Кийинки учур пандемия учурунда мамлекет дары-дармек үчүн фармацевтикалык компанияларга бир нече миллион карыз болгон. Андан сырткары бизде бюджеттин тартышы бар. Жана Кытай тышкы карызды төлөөнүн талап кылууда. Ал карызды төлөөгө карапайым эл акча чогултат окшойт. Ушундай шарттарда өлкөнүн кызыкчылыгын көздөгөн жеке компанияны жалдап, аларга $1,000,000 төлөп берүү канчалык деңгээлде туура болот? Бул нерсе иштейби же болбой калатпы? Жакында көрүшкөнчө.